iýuldun tününde Bişkek kalasынан baştalgan saparыбыз 27 iýuldun keçine çeyin Kazakstanda ulanıp, Urupsovsk çegara beketinden kögüm aralaş ötüp, tün jamınıp, kaydasın Kanaltay dep Barnauldu basıp, taňata Bisk kalasına andan arlap, Tolu-Altay Respublikasynyň Tolu-Altay şaharyna 28 iýuldun çak düşünde жетip келдик. В середине всегда, как у всех народов мира, огонь. На дыму сушили сыр, вялили мясо. Вот. Правда, решетка тут немножко неправильная. Там должны быть тонкие такие палочки, потому что дым должен хорошо, так сказать, проходить через продукты и выходить. Но когда было очень холодно или какой-то ливень несусветный, то, конечно, тюндюк закрывался. Там были веревочки и войлочные покрышка закрывала. Да, у нас тоже. Вот, точно так же. И юрты на свете какие были разные. Вон там на картинке Чадык. Это, видимо, самое древнее жилище всего человечества. После того, как люди вышли из пещер. Он очень простой. В деревянных решетках. Понятно, у вас тоже Кереге, вот, кереге, ага. Ну, а там остальные так же, как у вас, должен быть отхода. Когда вы входите, ищет здесь деревянный, правая сторона пуская. Toğanlar menen algaçkı joluguşu Tolu-Altay Respublikasynyň Eduard Vasilyevich jetekdegen basmakanasynda uyuşturulgan ençi etnografiýalyk çakan muzeyinde baştaldy. Раньше, конечно, сватовство у всех народов одинаково. Это надо, значит, с визитом прийти к родителям невесты, долго там их упрашивать, всяко разно, с дарами, конечно, арахалу, sütü, хурут, сыр, в общем, все это надо было принести, пыштак, записывать пыштак. Etnograf ejekebis Altaydın tarıxı, sanjırası, saltı, ürp adattary, Altay elinin kulduğun buyum tayımlarının tarjımalını aytıp, uzak joldan çarçap bargan sapardaşlardan umaçtay gözün açkan malumatlardı verdi. Он молодежным крыло, а это у нас Совет Аксакалов вместе этими. Мамат Аке, Аксайский район, город Каракуль, да? Там живет он. Совет Аксакалов тоже. Вот 6 человек приехали с разного этого региона. Да? Я от правления приехал. Вы молодцы, да. надо что так организовать. По одной, да? А у нас как-то это... Вообще-то хотели 10-12 человек. Извините, желающих было много. Да, да. А президент говорит, Эдуард Васильевич будет тяжело. Не надо все. Главного. И вот получилось, что он завершающий человек, который самый-самый солидный человек. Ладно. Вот Ежик Николаевич, вот, который мы, Николай Михайлович, сын, который с нами ездил туда. Молчинов, да? Молчинов, да. Молчинов. Он сейчас возглавляет КСП. Когда денег нам не хватает, мы говорим, нам немножко подкинь оттуда. Вот он, тот представитель. Подкидывает. Вот. Со мной рядом тоже сидит Эмиль Валерьевич. Эмиль, да. Тюхтенев. Ну, ошибочно мы дали фамилию Тюхтенев, а он должен быть Тадыкин. Тоже возглавляет, ну, почти возглавляет избирательную комиссию Республики Алтай. Сберком, да. Юрист по образованию, финансист, экономист, да? По образованию. Вот. А тут сидел в красной рубашке, это мой сын.
Сейчас, который руководит этим заведением полностью. Типография, да? Да, он полиграфист по образованию, так же, как и я. Тенгиз. Он, да? Да, его звать Он Тенгиз. же этот... Да, Тенгиз да, это- разговаривает. да, он разговаривал. Как бы море. У вас море, у нас океан. Теннис. И, кстати, вот она дала ему имя. Это. Она крестная, получается, да. Да. Кинене. Ну, вообще-то похоже. Кинене. Что? Не сестра, да? Похоже. Кинене, да. кинене. Нет. Похоже, да. Ну, где-то, может быть, где-то Да, да. корнях есть. Корнях есть. Рас, оозу менен орогоргон, акылы жаздыгынан, же болбосо кол телефонунан ашып өтпөгөн, кимдир бирөөнүн жакшылыгын, ийгилигин көрө албаган кыйды замандаштар бул сапардын максатын ар кайсы багытка буруп, ар кандай жаманаттуу сөздөрүн айтышы мүмкүн. Алардын айта турган акылсыз кептерине өткөнүн кадырлай албаган адам тамырсыз камгак сыяктуу болоорун унутпаса деген тилекти кошумчалай кетким келет. Үч жүз миңдин айланасындагы эл жашаган аймакты миңдеген жылдардан бери ээлеп, өз кезегинде жуңгарларга, орустарга сес көрсөтүп, тагыраак айтканда 1756 жылдан бери орус падышачылыгынын амирине баш ийип калган 20га жакын сөөктөн, уруудан турган Толу Алтай Республикасынын түпкүлүктүү жер ээлеринин бир бутагы биз бүгүн тууганчылап барган Мундус уруусу же алтайча айтканда Мундус сөөгү болуп эсептелет. Эч кандай өйдө төмөн саясий жана башка кызыкчылыгы жок эле атайын программа түзүп, туугандарым келет деп болгон аракетин жасаган Мундус сөөгүнүн башчысы Бабрашев Эдуард Васильевич көп жыл мамлекеттик иште иштеп келген. Толу Алтайдын өз сыйорду бар кадырман инсандарынын бири. Биз да сапар жол азабына чыдап өчүп бараткан шамдын билигин көтөрүп, жалгыз эле Мундуз эмес, жалпы Алтайдагы кыргыз населдүү туугандардан кабар алдык. Мамлекеттин элине түзгөн шарты ушундай экен, жакында эле курулуп пайдаланууга берилиптир. Каалаган жагына рейс болгон ушул Россиядагы калп бүгүнкү күндө ушул жерде миңдеген транспорттор менен келип ушул жерде эс алышат экен. Аллага шүгүр, Такалза мынакей. Көздөгөн жерибизге, ата бабаларыбыздын жерибизге келдик, туугандарга жолуктук. Азыр мынакей курортный зонага келдик. Манжурак, Манжурак деген неме база экен, курортный. Ошол жерде азыр канатный линия менен өйдө тону көзсөгөт атабыз. Аке сулуулук. Биздин ушу ата бабаларыбыз, Манас ата бабаларыбыз ушул жерден немеге Кыргызстанга кетишкен, ушул жерде мурун жашашкан, азыр дагы мынакей туугандарыбыз жашайт. Асман тиреген кедр дарактарынын тереңинде Манас бабабыздын төрөлгөндүгү тууралуу ооздон оозго өтүп айтылып келген улуу чындыктын учугу катылган жер экендигин унутпаган кыргыз эч нерседен кызынбастан эле улуу муундан калган оңгуга тизе бүгүп, бабалардын кадам издери калган жерлерге зыярат кылып, байыртадан бүгүнкү белек болгон урпактар менен коюң колтук алышышы зарыл. Тиги тоонун башына
Kışında şunu menen lыжа tepken ve kızıkkan el yurt düşünmeyince lыжа tepip kayrat düşetken mına oşoğa şart tüzüp lыжанın yollarını jasap şunda hareketler jasap жаткан mamlekettin hareketi bu öte keremet. Құда қалса бізде дағы Қырғызстанда ушундай нерселер кылып қалса Мындан жакшы нерселер жасалат деген туристтер көбөйүп тилектебиз. Мына ушинтип тоолуу Алтайда мундус туугандар ушинтип чоң бир лыжный база салынып атыптыр, туристический жер болуп тур. Чоң Алтай мына ушинтип бизди эң бийик Алтайдын чокусуна чыгарып аткан кербези. Ошол туугандарга рахмат. Ушул жерден көп маалымат топтоп көп коопсуздуктарды көрүп атабыз. Абасы бийик, абасы таза, кооз жер экен, эң кооз жер. Кыргыздар менен алтайлыктардын тилдик жакындыгы 80-85% түзөрүн филологдор аныкташкан. Ал эми санжыралык тарыхый жактан алардын ортосунда канчалык жакындык бар экендигин тактап билүү үчүн бирибизде болгон чындыкты экинчибиз жокко чыгаруу жолу менен аракеттер жасалбай, бири-бирибизге өзүбүз туура деген ойлорду таңуулабай кадам жасалуу зарыл. Бүгүнкү Тоолуу Алтайда жашаган кыргыз насилдүү замандаштардын арасында Кыпчак, Найман, Мундус, Төлөс урууларынын өкүлдөрү Ала Тоо аймагында жашаган 40 уруу кыргыздын арасында болгондугу изилдеп иликтөөнү талап кылуучу өзгөчө маселе. Большой привет! Из горного Алтая. Алтайдан жаган изен. С родины тюрков. И кыргызым. С пупа земли, да? Планеты. Алтай Республикасынын Муздар коомунун төрагасы менен мына Кыргызстандын төрагасы Муздар төрагасы. Чогуу бирге турабыз. Ошо Эдуард Васильевич чоң рахмат, ушундай нерселерди, жакшы нерселер көрсөтүп, бизди кооз жерлерге апарып, туугандар менен таныштырганыңызга рахмат. Жүрөгүм тоода. Иә, Тоога чык. сразу өзүнө келет, а? Сооронбек Эмири бар го. Мен жыгылсам тоолорго жыгыламын. Мен сыйсам тоолорго сыйынамын. Бүткөн окшойт тоо менен каным бирге. Мен жыгылсам тоо этектеп жыгыламын дегенде дагы тоого чыктык мына. Ятаалардын жеринде. Сизге окшош экен сонда. Манжүрөк эс алуу жайы бүгүнкү Ала Тоо аймагындагы бир топ жерлерди туристтик жайларга айландырууда өзөк болчу жер экен. Карагайлуу токойлордун койнундагы керемет жайды барган күнү эле Эдуард агабыз менен жеңебиз энтилеп көргөзүүгө аракет жасашты. Манжүрөктүн керемет абасынан кере жутуп, Алтайдын Чымал районуна караштуу курорттук зонасында жайгашкан Кайыр суу эс алуу жайына сапар алдык. Бул Кайыр суу эс алуу жайы Эдуард аганын маңдай тери менен бутуна туруп келе жаткан туристтик жайы экен. Кайыр суу кадимки Катын дарыясы менен Чемал өзөнүнүн кошулушунан орун алган